болуңуздар, урматтуу кыргыз элибиз. Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин Нарктуу коом багыттамасынын Энелер мектебинин турмуш сабактары кайрадан Бишкек студиясында. Биздин каналды тандап, биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуздар, ар дайым биз сиздердин кызматыңардабыз. Кубанычты бөлүшсө көбөйөт, бакытты бөлүшсө түгөнбөйт, кайгыны бөлүшсө билинбейт дейт кыргыз элибизде. Биздин мындан аркы турмуш сабактарыбыз жаңыдан уюшулган Кыргыз эл академиясынын колдоосу менен тартылмакчы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эки бөлүктөн турат. Биринчиси кыз адеби, экинчиси сүйлөө маданияты же кеп маданияты. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу философия илимдеринин кандидаты, манастануу жана философия боюнча окуу куралдарынын автору, Кыргыз адеби китебинин автору Алиева Гүлзат Карыбековна. Сабагыбыздын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз филология факультетинин 1 курсунун студенттерли өнөрлүү кыздарыбыз болмокчу. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Кыргыз элинде жашынакай бир кеп бар. Кыргызда кыздын аты улук, кыргызда кыздын чачы улук. Кызыгын көрбөй дүйнөнүн, кыз сыйлабас макулук дейт. Негизинен кыргыз эли көп элдерден айырмаланып, өзүнүн кыздарына абдан чоң маани берип келген. Анткени байыртадан эле кыргыз эли уулду тарбиялоо аркылуу улутту тарбиялоо, кызды тарбиялоо аркылуу текти тарбиялоо зор мааниге экенин түшүнүп келишкен. Ошол себептен мен бүгүн кыз адеби боюнча кепти илимий теорияларга таянуу менен баштасам деп турам. Илимде телегония деген окуу бар. Телегония окуусунун башталышы байыркы замандарга барып такалса дагы теориялык түрдө бул 19-кылымдын орто ченинде башталган да. Бул мезгилде селекция илими жакшы өнүккөн. Окумуштуулар ар кандай жаныбарларды, ар кандай өсүмдүктөрдү өз ара чаңдаштырып, өз ара аргындаштырып, бир жаңы сорттогу өсүмдүктү же болбосо жаңы түрдөгү жаныбарларды алууга аракеттерди кылышкан. Бул селекциялык методдор өздөрүнүн жакшы үзүрлөрүн бере баштаган. Натыйжада мисалы үчүн апорт алмасы же болбосо превосходная деген сорттогу алма ушу илимдин натыйжасында алына баштаган да. Анан жаныбарлар дүйнөсүндө дагы мисалы үчүн орусча айтканда благородная порода деп коет, мындай кыргызча асыл тукум жылкыларды алып башташкан, асыл тукум иттерди алып башташкан. Мисалы үчүн боксер породасындагы ит деп коебузбу же немецкая овчарка деп коебузбу. Бул ошо селекциялык илимдин жардамы аркасында алынган да. Анан ошо селекция илиминде илимпоздор ар кайсы түргө кирген жаныбарларды өз ара аргындаштыруу аракеттерин кылышкан да. Мисалы үчүн жылкы жаныбар менен зебра жаныбарларды аргындаштыруу аракетин кылышкан, бирок булардан тукум алынган эмес, натыйжа алынган эмес да. Анан кийинчерээк ошо жылкы жаныбарды ошо мурда зебра менен аргандашкан жылкы жаныбарларды жылкылардын үрүнө кошкондо кызыктуудай тукум алынганда, жылкыдан жылкы туулган, бирок зебраныкы сыяктуу тилке ала була тилкеси болгон да. Анан окумуштуулар ошондо мындай жыйынтык чыгарышкан. Демек, ошо аргындаштыруу учурундагы бардык мындай ДНКлар ошо жаныбарларда калып калат, организмде калып калат окшойт депчи. Эми бүгүнкү күндө телегония окуусу бирөөсү катуу сынга алып атат да, мындай болушу мүмкүн эмес деп. А бирөөсү болсо ошого ырастыгын көрсөтүп атат да. Эми ошо телегония окуусун кыргызчага отургондо телегония деген сөз бул гректин теле алыстан, гония пайда болуу, жаралуу дегенди түшүндүрөт да. Анан ошо турмушта адамдарда ушул нерсени байкаса болотпу деген суроо туулат да. Байкаса болот. Анткени СССР учурунда, СССР мамлекети тоталитардык системада болуп, туш тарабынан саясий изоляцияда калган өлкө болчу, башка өлкөлөр менен катташкан эмес. Анан 1957-жылы Москва шаарында жаштардын фестивали болуп өткөн. Ошого дүйнө жаштарынын баары келген болчу. Ошондо Москва шаарындагы жашаган орус кыздары ошо ар кайсы өлкөдөн келген жигиттер менен достук мамиледе болушкан да. Анан кээ бир кыздар дароо эле ошо жигиттерден балдарды төрөп башташкан. А кээ бир кыздар балдарды төрөгөн эмес, бирок бир нече жылдан кийин, 2 жылдан кийин же 3 жылдан кийин орус улутундагы кыз
орус улутундагы жигитке турмушка чыкканы менен алардан өңү башы кара тор болгон, башкачараак ошо атасына көп окшобогон балдар төрөлүп баштаганда, анан натыйжада ошо баягы телегония жөнүндөгү окууну эстешип, балким ошонун чындыгы бардыр деген мындай күмөндүү ойлор жаралганда 1980-жылы Москва шаарында дагы олимпиада болуп өттү. Ал учурда дагы дүйнөнүн туш тарабынан келишти. Анан баягы Москва шаарында жашаган кыздар дагы эле ошо достук мамиледе болушту. Ошо дүйнөнүн туш тарабынан келген спортсмендер менен айрымдары дароо эле балалуу болушту. Айрымдары 2-3 жылдан кийин орус улутундагы жигитке турмушка чыкканы менен ошо атасына окшобогон балдары пайда болду да. Анан бүгүнкү күндө дагы СССР кулагандан кийин советтик система идеологиясы менен кулап жок болду. Пионердик уюм жок болду, комсомолдук уюм жок болду. Натыйжада жаштарды тарбиялаган эч бир мекеме калган жок да. Баягы жаштарды тарбиялаган мекемелерди талкалап салдык дагы, анын ордуна эч нерсе түзө алган жокпуз да. Натыйжада эмне болду? Бизде рынок экономикасы деген термин пайда болду. Турмуш тиричилигибиз да ошо рынок экономикасына ылайыкташа баштады. Натыйжада курсакты тойгузуу үчүн, балдарды багуу үчүн ата эне керелден кечке базарда отурат. Балдарды тарбиялаган эч ким жок. Балдар өздөрүнө өздөрү калган да, өзүн өзү тарбиялап калган. Анан балдарды тарбиялаган эң негизги күч болуп эле бул телевидениянын, интернет болуп калды да. Анан бүгүнкү күндө ошо биздин коомдо болуп аткан өтө өкүнүчтүү нерсе, бизде ошо масс медианын үстөмдүгү болуп жатат да. Ошо батыштан бизге таңууланып келген бир биздин адепке, биздин ыйманга туура келбеген материалдар ошо биздин балдарды тарбиялап жатышат. Анын натыйжасында эмне болду? Буга чейин кызга 40 үйдөн тыюу болсо, бүгүнкү күндө ал нерсе жок калды дагы. Ошо телевиденияда көргөн нерсени туурашып, көпчүлүк кыздарыбыз оң жолунан адашып кетти да. Кыздарыбыз гана эмес, уул жигиттерибиз дагы, уул балдарыбыз дагы оң жолунан адашып, азыр оңго солго баскан мындай өөн болбой калды да. Тилекке каршы ошо өөн болбой, баланчанын кызы басып жүрөт, дүкүнчөнүн уулу туура эмес жолдо жүрөт деген баягы тыюулар жок калды да. Анын натыйжасында биздин коомдо адебибиз өтө мындай жүрөк жылытарлык эмес төмөндөп кетти да, өтө эле төмөндөп кетти. Ооба, СССР кулагандан кийин бизге мечиттер ачылып баштады, медреселер иштеп атат. Бүгүнкү күндө биздин коомдо светтик мамлекетке тиешелүү 2300 мектеп бар. Ал эми биздин эле коомдо медреселердин саны, мечиттердин саны 2700. Бирок ошолордон мектептен, медресенин, мечиттин саны көп болсо дагы жаштарыбыз ыймандуу болуп кеткен жери жок, адептүү болуп кеткен жери жок. Мынакей бүгүнкү күндө социалдык тармактардан карасаңыздар, жаман сөздөрдү сүйлөгөн кимдер? Адепсиз сөздөрдү сүйлөгөн кимдер? Каргап шилеп жаман сөздөрдү айткандар кимдер? Бүт эле исламга жамынып алган жана ашепке динчилер, ашепке фанаттар да. Эми бул кыз адеби жөнүндө кеп айта турган болсок, телегония окуусу баягыдан эле болгонун айта кетишим керек. Анан кыргыздарда да телегония деген нерсе болгон да. Кызды кичинекей кезинен тартып адепке үйрөтүшкөн. Ошо кызга үйрөтүшкөн: сенин өмүрүңдө бир гана эркек киши болот. Сен ошо турмушка чыккандан кийин сен ошол үйдөн өлүгүң чыгыш керек. Сенин сөөгүң ошо күйөөңдүн үйүнөн чыгыш керек. Сен оңго солго баспагың. Сен аруу балдарды төрөш керексиң. Аруу балдарды тарбиялаш керексиң деген чоң бир тарбиясы терең бизде мындай эрежелер болгон да. Жазылбаган, бирок оозек айтылган элдин каада салтында, үрп адатында эң чоң бир этикалык канондор болгон. Анын мааниси да терең да. Мисалы үчүн айтып көрсөк, Кыргызда кыз адеби сакталбаса, ошол үй абдан коом алдында уяткарылып, кадыр баркынан, беделинен ажыраган да. Ал кызга жуучу болуп түшүп келген эмес эч убакта. Анткени кыргыздар өтө көрөгөч, өтө баамчыл эл болгон. Ошол кыргыздын макалы бар го: аял албай кайын ал дейт да. Демек ошо кандай үй бүлөдө чоңойду ошол кыз? Ошого жараша ал энеси кандай? Энесин көрүп кызын ал дейт да. Энеси кандай? Ошого жараша анан ошо өзүнө үй бүлөсүнө мүчө кылып бир татыктуу кызды алганга аракет кылышкан. Анткени баланын тарбияланышы, баланын социализацияланышы көбүнчө энесинен көз каранды. Анткени эркек адам эшикте жүрөт,
ал үйдүн багуучусу, ар келелден кечке аңчылык кылат, кой багат, табышкер, дыйканчылык кылат, а үйдө балдарды энеси тарбиялайт. Ошондуктан татыктуу тиги кызды үйүнө алууга аракет кылышкан да. Ошол эле учурда башка өлкөлөрдүн тарыхында дагы ушу телегония менен байланышкан өтө кызыктуу фактылар бар. Айтсак, 19-кылымдын аягында ошо селекциялык методдор өзүнүн баягы натыйжасын көрсөткөндөн кийин 19-кылымдын акырында Европа өлкөлөрүндө евгеника деген окуу пайда болгон да. Евгеника окуусу боюнча өтө асыл тукум адамдар, асыл тукум элдер бар деген түшүнүк келип чыкканда, анын натыйжасында дүйнөдөгү эң асыл тукум эл, эң мындай өзгөчөлөнгөн эл болуп немис эли эсептелет деген шовинисттик фашисттик идея да пайда болгон да. Ошо шовинисттик фашисттик идеяларга негиз болгон евгеника окуусуна таянган немистер айтышкан: биз гана өзгөчө элбиз, артыкча элбиз, анткени биз гана кыз адебин билебиз. Башка элдерден айырмаланып, биздин кыздар ошо адептүү, турмушка чыкканга чейин таза тарбияланышат. Анан ушу бир гана адамга турмушка чыгат, ошону менен өмүр бою жашайт дегендейчи. Анан ушул идея Германияда үстөмдүк кылып турган. Согуш башталды. Алар айтышкан: орустар же болбосо башка улуттагы адамдар булар кыз адеби дегенди билбейт, алар оңго солго баса беришет, алар тарбиясы жок, адеби жок элдер дегендейчи. Анан баягы СССРди басып киргенде Белоруссия менен Украинанын көп бөлүгү, Россиянын да көп бөлүгү, батыш бөлүктөрү ошо оккупанттардын колунда калган болчу. Анан жаш жигиттерди, жаш кыздарды Германияга кулчулукка айдап кетишкен да. Ошол евгеника илимин өркүндөтүп аткан медиктер, илимпоздор 16 жаштан 25 жашка чейинки кыздарды, кулчулукка келген кыздарды медициналык текшерүүдөн өткөргөндө ошолордун 99% таза кыздар болуп чыккан, адептүү кыздар болуп чыккан. Ошондо бул 43-жылда. Ошондо Гитлерге жазган рапортунда немец врачы айтып атат: 99% 16 жаштан 25 жашка чейинки кыздардын 99% таза адептүү болсо, демек мындай адептүү, мындай таза кыздарды тарбиялаган улутту жеңүү эч мүмкүн эмес деп. Ошондой эле болуп чыкты да. Акырында СССР мамлекети жеңишке жетти. Бүгүнкү күндө жанагындай масс медианын таасири астында тескерисинче бизде ажырашуулар көп болуп атат. Же болбосо биздин кыргыздын түшүнө деги эле өмүрү кирбеген гражданский брак деген түшүнүктөр кирип атат. Убактылуу жашап туруу, убактылуу үй бүлө куруу жана башка да. Илимпоздордун эле окуусу боюнча, телегония боюнча ар бир аял өзүнүн организминде ошо өзүнүн күйөөсүнүн ДНКсын өмүр бою сактап жүрөт да. А бүгүнкү күндө жанагы мектептерден башталып атат жыныстык турмуш жана башкаларчы. Натыйжада жакшынакай 13 жашар кыздардын, 14 жашар кыздардын биринчи жигити ким болгонун даже алар билбей калып атышат. Анткени дискотекада арак ичип алышат, наркотик тартып алышат, анан биринчи жигити ким болгонун билбей калат. Натыйжада бүгүнкү күндө алар балалуу болушпаса дагы бир нече жылдан кийин алар турмушка чыгышат, жакшынакай жигитке айталык. Анан эгер телегония окуусуна таяна турган болсо, эми сынчылар да көп бул окууну сындаган. Ал балдар ошо өзүнүн атасындай болбойт. Анткени анын биринчи жигити ким болгон? Наркоман болгон, таксоман болгон, аракеч болгон, же болбосо бир жеңил желпи жашоону жакшы көргөн жигит болгон. Демек ошондой балдарды ал кыздар төрөй баштайт да. Бүгүнкү күндө карап көрсөңөр, улуттук кинофонд именно дал ушул телегония окуусунун негизги мыйзамдарын бузуудан улам бизде ушундай бир нече муундагы балдар, кыздар ушу туура эмес жолго түшүп кетти да. Анан ушу сиздердин энелер мектебин ачып, улуттук дөөлөттөргө, улуттук бийиктиктерге умтулткан темаларыңыздарды улантып турсаңыздар абдан керек деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө ажырашуулар гана көп болбостон, балдарын төрөп таштап салгандар, өз баласына кол салгандар, же болбосо майып болуп төрөлгөн балдар абдан көп болуп жатат да. А кыргыздарда эч убакта андай болгон эмес. Дагы бир нерсеге басым жасагым келет. Бүгүнкү күндө ашкерей динчил адамдар айтып атпайбы? Мечиттер менен медреселер кыргыздарды наркоманиядан, аракечтиктен куткарып калды депчи. Тилекке каршы аракечтиктен куткарганы менен азыр орусча айтканда, эми кыргызча билбейм кандай деп айтышты. Орусча айтканда бытовая проституция көп болуп атат. Анткени хиджабды кие коюшуп, мен ыймандуумун деп турмушка чыга калышып, анан кичине бир материалдык баалуулуктарга ээ боло калышып, анан ажырашып, анан хиджабын чечип салып кайра шорт кийип алгандар көп да. Демек бул ыйман эмес,
бул жөн гана жан багуунун жолу, каражаты деп түшүнөм да. Жакшы. Рахмат. Биз буга чейинки сабактарыбызда ушул Ысык көлүнүн жээгиндеги Чырпыктыда ачылган Кыргыз айыл этно борбордо дагы ушул сиз айтып аткан темалар болгондо социалдык көйгөйлөр, азыркы сиз айткан баары бул социалдык көйгөй болуп атпайбы? Социалдык көйгөйлөр, эне бала темасы, туура тарбиялоо деген ошонун эле уландысы болуп кетет да. Сиз дагы бүгүн бизге жаңы нерсе ачып атасыз. Жанагы сиз жазган Кыргыз адеби деген китебиңизде да ушул нерселер камтылган да, камтылган. Анан эгер бул тема аябай эле кызыктуу болуш керек, биз эгер бул нерсе менен күрөшпөсөк, эгер улуттун келечегин ойлосок, бул нерсеге олуттуу мамиле жасап, кайдыгер карабай, ошону биз азыртадан ушул турмуш кура турган кыздарыбыз бул нерсени эске алып ушул китепти окуш керек окшойт. Китебиңизди ала келген жоксуз да? Жок, ала келген жокмун. Анда эмесе биздин кыздардын суроолоруна жооп берсеңиз, кимде суроо бар? Негизи сиздин оюңузча кызга баягы ким көбүрөөк тарбия бериш керек, же болбосо кыздын өзүнүн бир аң сезиминен болобу? Мисалы ошол бузулуп жаткан кыздарга деги эле бир тарбиясы туура эмес кыздарга биз кимди күнөөлөйбүз? Же мамлекеттиби, же коомду, же мугалимдерди, же болбосо ата энесинби, же ал өзүнөн болобу? Эми бул комплекстүү проблема болуп, комплекстүү көйгөй болуп саналат. Буга бир эле ата эне күнөөлүү, бир эле коом күнөөлүү десек туура эмес болуп калат да. Анткени туш тараптан көп факторлордун таасир астында болуп атат да. Дагы бир нерсени кыскартып кетейинчи, бул жерге кыздарды эле жалгыз күнөөлөөгө болбойт да. Анткени жигиттер дагы телегония мыйзамы боюнча чоң жоопкерчиликке ээ да. Анткени ар бир кыргыз өзүбүздүн салтыбыз менен жашасак, ар бир кыргыз 15 муун үчүн жооп берет. Ал кандай болгон 15 муун? Бизге чейинки жет ата, бизден кийинки жет урпак, анан өзүбүз. Жет ата, жет урпак 14, өзүбүздү кошкондо 15. Демек 15 муун үчүн биз жооп беребиз да. Анан мисалы үчүн жанагы ууру кеске чыгып атат, жана бири туура эмес жолдогулар чыгып атат. Бүгүн ошондой, мисалы үчүн коррупция болуп атат. Мына биздин бийликте отурган адамдар өздөрү ошо баламды багайын деп коррупциялык жол менен ошо бир иштерди кылып атат да, туура эмес иштерди кылып атат. Ошол коррупциялык иштер анан жет урпагына тескери таасир тийгизеби же тийгизбейби? Ошол жөнүндө да ойлонуш керек да. Мисалы үчүн илгери кыргыздар айтканда ойлогон, мен бир жаман иш кылсам, ошо менин жаман кылган ишим менин жети атамдын атын булгап, анын беделин, элдин алдындагы беделин түшүрүп, менин балама тескери таасирин тийгизет деп ар бир адам өзүн өзү контролдогон да, ыйман болгон, адеп болгон. А бүгүнкү күндө ошол нерсе болбой атат да. Кыздарды алдап кетмей, кыздарды бузуп коймой, жана башка нерселерди дагы жигиттер ойлонуш керек да. Эгерде улуттун келечегин сактайм десе, келечектеги жет урпак ошо атасына нааразы болуусун каалабаса, ар бир жигит да өзү үчүн жоопкерчилик болуш керек. Жакшы. Сиз азыр айтып кеттиңиз, бир эле кыздарды күнөөлөбөй, ошол эркектерди дагы, мырзаларды дагы ала жүрүшүбүз керек. Чында баягы киркисинде да бар, кемтигинде да бар дегендей. Биздин ушул нарктуу коом долбоорубуздун ичинде дагы энелер мектебинен тышкары даяр мырзалар мектебинин долбоору бар. Демек, ушул коом талап кылып атат, ошол мырзалар мектебин тезинен ишке ашырышыбыз керек окшойт, кандай дейсиздер? Туура, колдойбуз. Дагы суроолор? Илгертен ата-бабаларыбыз кыздын кырк чачуу деген макалга абдан таянып келишкен да. Кайсыл убак болбосун кызды жогору коюшкан, жеңелери дагы кызды сыйлап, эгерде кыз келсе кыздан кийин отуруп, кызды төргө отургузушкан. Ар убак кызды бул улуулуктун, анан сулуулуктун илгертен жана манас эпосунда да бар эмеспи? Каныкей энебиздин образы, Айшүрөктүн образы бул сулуулукту даңазалаганчы. Ошолорго таянып бул кыргызда бул кызды абдан улук коюшкан, кыздын кырк чачуу дегендей. Бирок ошол азыркы батышты туураган кыздарыбызды ошол макалга татыктуу деп ойлойсузбу? Батышты туурагандай дегенде кандай деп? Бул да көп кырдуу феномен болуп саналат. Бир жагынан батышты туураган десек, мисалы үчүн менин акыл эсиме эмансипация, анан феминизация деген түшүнүктөр келип атат да. Чын эле бүгүнкү күндө кыргыз кыздары башка коңшу элдердин кыздарынан айырмаланып, өтө эле эмансипацияланган, өтө эле феминизацияланган кыздар болуп саналат да. Анткени салттуу коомдо үй бүлөнү эркек киши баккан болчу.
аял киши үй бүлөдө балдарды тарбиялоо менен чектелсе, негизги коомдук иштерди, жоопкерчиликти эркектер моюнга алган. Тилекке каршы бүгүнкү күндө эркектер өз ордун жоготуп койгондой да, коомдогу ордун жоготуп койгондой. Натыйжада үй бүлөнү баккан негизги күч болуп кыздарыбыз саналып атат да. Кыздарыбыз азыр чет өлкөдө жүрүшөт, өзүбүздүн эле Кыргызстанда, Ош базарында, Дордойдо отурушат. Ошо оор неме менен, мындай жумуш менен ошо үй бүлөсүн багып жатат да. Анан тилекке каршы айрым кыздар үй бүлөнү багуу максатында баягы алды башка жумушка келбей калгандыктан жеңил оокаттын артынан ээрчип, жанагындай туура эмес жолго түшүп кеткен кыздар бар да. Бирок мен ага ал кыздарды күнөөлүү деп айта албайм, ага жигиттерди күнөөлөсө болот да. Анткени ошол кыз таап келчү каражатты, тыйынды ошо атасы, агасы, иниси, күйөөсү же уулу таап келиш керек эле. Тилекке каршы кыздарыбыз ошол ишти алып жүрөт да. Экинчи жагынан батышты туурап кеткен кыздар деп жанагы жарым жалаңач болуп калган, ошо батыштан келген масс медианы туурап бир адептен, ыймандан алыс болуп калган кыздарды дагы айтсак болот. Андай кыздарыбыз да бар. Бирок бүгүнкү күндө жигиттерибизди дагы параллель ала жүргөн болсок, бүгүнкү күндө биздин жигиттерге мен ойлойт элем, кандай кыздар жагат дегендин ордуна кандай кийинген кыздар жагат деген суроону койсок депчи. Анткени биздин жигиттерибиз ушу кыздын ички руханий дүйнөсүн, анын ыйманын, адебин, тарбиясын байкабай эле ошо сырткы көйнөгүнө көңүл буруп, турпатына көңүл буруп, анан ой, орусча айтканда, ой, какие топики прошли, красивый топик, ой, ушу бир сонун топик кийип алган кыз экен деп эле ошондой кыздарга үйлөнүп алып атышат да. Албетте, топик кийген кыздардан топик кийген кыздар төрөлөт. Ал эми топик кийбеген жанагындай салттуу кыздар, момундай салттуу кийинген кыздарыбыз тескерисинче бүгүнкү күндө калып атат да, турмуш курбайчы. Анткени алар дискотекага барбайт экен, жигиттердин көңүлүн бурган бийлерди бийлебейт экен, алар жигиттер жүргөн жерлерде жүрбөйт экен, жигиттерибиз библиотекада отурган кыздарды карабайт экен, момундай узун көйнөк кийген, жакшынакай кыргыздын салтын аркы менен жүргөн кыздарды баалабайт экен. Натыйжада бул дагы генофонд үчүн өтө ойлонто турган нерсе да. Сиз айтып жатпайсызбы, азыркы кыздар бузулуп кетти депчи? Бузулуп жатат. Бар эмес. Бир аз бар. Ошол нерсени кандай кылып токтотсок болот? Муну дагы ошо комплекстүү караш керек. Мына бүгүнкү күндө бул Кенже айым, Чолпон айымдар баштап аткан ишти мен абдан эки колдоп колдоймун. Анткени бул иш деген ошо 26 жылдын ичинде колго алынбай калган эле, бүгүнкү күндө кайра колго алынып жатат. Кеч болсо дагы тез болгону жакшы болду. Ушул ишти мындан ары улантып кетсек, элдин арасына жайылып кетсек абдан жакшы болот эле. Мындан сырткары дагы жүрөктө үйгөн дагы бир көйгөй бар. СССР кулагандан кийин Сабыр Иптаров деген агайыбыз бар эле, ал кишинин көзү азыр өтүп кетти. Ошол киши чуркап жүрүп мектептерге адеп деген сабакты киргизген эле да. Кыргыз мектептери ошо адепти окуп башташкан. Орус мектептерине кыргызча жазылган адеп сабагы которулбай, орус мектептери Москвадан чыккан китептер менен окуп жүрүштү эле. Тилекке каршы ошо быйыл акыркы жылы окуп атышат, эмки жылдан баштап бул адеп сабагын алып салабыз деп атат да. Эгерде 26 жылдан бери биздин адебибиз ушунчалык деңгээлге төмөндөп кете турган болсо, ал адеп сабагын алып салса, андан 5 бетер биздин адеп ыйманыбызга чоң сокку болот да. Ошондуктан ошо биз азыр мекенчил күчтөр чогулуп, кыргыздын аксакалдары, апаларыбыз чогулуп биргеликте кеңешип туруп, адеп сабагын бирдей программа боюнча кыргыз адеби деп атап, орус жана кыргыз тилдеринде республикадагы орус жана кыргыз мектептеринде окута башташыбыз керек да. Ошол кыргыздын адебин, кыз балага да тиешелүү адепти, уул балага да тиешелүү адепти мектептен баштап окутсак, ошондо улуттук идеологияга негиз салган болобуз да, чыйыр салган болобуз. Биздин турмуш сабактарыбызда ар дайым биздин психолог, эксперт эжебиз бар, Жүндүбаева Кенже эжебиз. Айта кетсеңиз, азыркы мектепте адеп сабагы өтүп жатпай, мектептердечи ошол кандай бир деңгээлде ошол заманга ылайыктуу өтүп жатабы? Толук адептүүлүккө кыздарды, балдарды тарбиялаганга жооп береби? Көч бара-бара түзөлөт дейт го кыргыз эли. Орус эли айтат, Москва бир күндө эле курула калган эмес дейт. Бул Сабыр Иптаров агайдын эмгегине чоң баа беришибиз керек. Анткени буга чейин адеп сабагы деген болгон эмес. Ал киши биринчилерден болуп ошо чыйыр салып, ушу сабакты мектептерге өзү чуркап жүрүп киргизип кетти эле да. Албетте ал жерде көп мүчүлүштүктөр бар.
алгачкы жолу мектепке киргизилип аткандыктан көп мүчөлөштүктөр бар. Эмне үчүн дегенде аякта кыргыз адебине байланышпаган көп материалдар кирип кеткен да. Мисалы үчүн Кыргызстан географиясы боюнча, кыргыз адабияты боюнча, анан кыргыз тарыхы боюнча көп материалдар баягы тарых сабагын кайталап, адабият сабагын кайталап, кайра кайталанып кирип кеткен да. Ошондуктан ушу сиздердин турмуш мектебиндеги активдүү катышуучуларды, кыргыздын каада салтын билген, жакшы билген инсандарыбызды чогултуп, ошо кыргыз адеби деп эле атап, анан географияга кийлигишпей, тарыхка кийлигишпей эле ошо адеп менен тыгыз байланышкан материалдарды балдарга алып чыксак жакшы болот эле да. Анткени бүгүнкү күндө адеп менен байланышкан көп нерселер бар да. Айталык, коомдо ар түрдүү процесстер жүрүп атат. Бир жагынан арапташуу болуп, мисалы үчүн жанагы сөөк коюу учурунда өкүрбөгүлө, кошок кошпогула деп элди мындай бушайман кылып, кыжаалат кылып жатса бир жагынан, экинчи жагынан жана орусташып, өзгөчө эле орусташып кеткендер дагы ошо кыргыздын адебин көп биле бербегендиги менен элдин жүрөгүн оорутуп атат да. Айталык, бир сөөк коюу процессине барсак, ошол жерде кыргыз жигиттери эсил кайран бир борумой эми кайдан көрөйүн деп өкүрүп келип атса, орус тилдүү бир кыргыз жигити ошолорду угуп туруп, эми элге окшотуш керек да. Эскадрон, мен сени кайдан көрөйүн деп келатат да. Ошондуктан ошо жана кыргыз адебин орус мектептерге дагы, кыргыз мектептерге дагы бирдей программа менен окутуш керекпиз. Анткени орус мектептерде окуган окуучулардын 80% көп бөлүгү кыргыз улутундагы балдар. Алар орусча окуса дагы эртеңки балдарына, небере чөйрөлөрүнө ошо бүгүнкү күнгө чейин келген кыргыздын мурасын төкпөй чачпай жеткирип бериш керек да. Азыркы заманда көбүнчө кыргыз болуп туруп эле орусча окутканга, чет тилдерден окутканга кичинекейинен тарбиялап келебиз да. Ошо жөнүндө бир өзүңүздүн ой пикириңизди айта кетсеңиз. Ооба, бул дагы чоң көйгөй. Анткени буга чейин орус мектептерде мындай сапаттуу билим алат деп, анан балдар деген чет өлкөгө барса өзүн кыйналбай, бир укуктары бузулбай, өзүнүн анын таап алат деген максатта ата энелери баягы келечекке сереп салып, балдарын ошо орус мектептеринде окутканга аракет кылып келишкен да. Анткени чындыгында эле 70 жыл бою орусчаны билбесең кодуланып келген да кыргызча. Анан ошо орус тили менен гана киши болосуң деген бир идея ошо биздин аң сезимге терең сиңип калган болчу да. Анан бүгүнкү күндө 26 жыл ичинде кыргыз тилдүү кадрлар өсүп атат, Кудайга шүгүр. Анан сапаттуу кадрлар да өсүп атат да. Анын үстүнө жана орус мектептериндеги эң жакшы деп, сапаттуу деп эсептелген кадрлар Россияга жана башка жака кетип калбадыбы? Демек, сапаттуу билим орус мектептеринде гана эмес, кыргыз мектептеринде да бар. Бүгүнкү күндө кыргыз мектептериндеги билимдин сапаты орус мектептериндегидей эле болушу мүмкүн да. Ашыса ашкандыр, бирок кем эмес да. Ошондуктан ата энелерди да чакырып кетет элем, ошо кыргызча сапаттуу билим берген мектептерде балдарды окутканга чакырат элем да. Эми өзүңүз жөнүндө мен укканыма азыр өзүңүзгө кайрыла кетсем, себеби деген өзүңүздүн жакшы тилде, кыргызча да жакшы сүйлөйсүз, чет тилде дагы, орус тилде да жакшы сүйлөп жүрөсүз да. Муну кандай барабар алып кетип баратасыз? Философтордо бир сөз бар, орусча бытие определяет сознание дейт, кыргызчасы болсо ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт да. Мен өзүм айыл жеринен келдим, кыргызча окуп келдим. Бирок окуу жайына, жогорку окуу жайына өткөндө ошо группадагы орусча билбегендердин арасында болчумун да. Анан ошо орусча материалдарды жаттап, өзүм түшүнбөсөм да жаттап окуп, ошентип жүрүп орусчаны үйрөнүп алдым. Анан жогорку окуу жайында мугалим болуп калдым, орусча сабак берип баштадым. Анткени кыргызча сабак берүү жок болчу. Анан ошол мезгилде мага айтып калышты, неме деп, медициналык окуу жайында чет өлкөлүктөр бар, ошолорго деген чет англис тилинде ошо философияны, тарыхты, башка гуманитардык сабактарды окуш керек депчи. Анан англисчени жакшы билбейм десем, жок, билиш керексиң деп эле ошо жашсың, үйрөнөсүң деп кетиришти. Ошол жактан баштап өзүм тилге жакын экенмин да. Анан баягы ошо канча көп жыл болду ошо жогорку окуу жайларында иштегениме. Англис тилин, андан кийин түрк тилин үйрөнүп алдым. Кыргызча сабак бере элекмин да, ошо бүгүнкү күнгө чейинчи. Бүт эле орусча, англисче, анан түркчө, түрк университетинде англисче, анан орусча сабак берип жүрдүм. Ошо турмуштук, анткени ошо башка тил билсең,
айлыгың да ошончолук көп болот экен да. Ошо жанагы ата энелерди да түшүнөм. Балам мындай нан таап алганга тил билиши керек деп ошо башка тилде мектептерге берип атышат да. Жыйынтыктап айтканда, кыздар, кыргыздын улуу кептерин тыңшай жүрүңүздөр, апалардан уккан кептериңерди, анан кыз адебин сактаңыздар да. Анткени кыз адеби менен каадалуу болосуздар, турмушка чыкканда да өз ордуңуздарды билесиздер да. Ошондуктан илгерки апаларыбыз кандай жүрсө, каадасы менен, адеби менен, ыйманы менен сиздер да ошо улуу эстафетаны улуу жол менен улантып кетишиңиздер керек да. Анан өзүңүздөрдүн кыздарды дагы дал ушул чыйыр менен, ушул жол менен тарбиялаш керексиздер. Ошо адебибиз менен кыргыз эли улуубуз. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, кыз адеби кымбат, уул адеби урмат дегендей, бүгүнкү кыз адеби темабыз сиздер үчүн абдан кызыктуу болду деп эсептейбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу философия илимдеринин кандидаты, доцент Алиева Гүлзат эжекебиз болду. Эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.